Бишкек жылуулук электр борборунда кызматкерлер тынымсыз иштеп жатат. Себеби суук мезгилге чейин бардык буу казандар ишке берилиши керек. Ремонт иштеринин жетекчиси Рустам Муслимовдун айтымында азыр 8 казанда реконструкция иштери жүрүүдө. На данном котлоагрегате Биз азыр буу отказанында иштерди жүргүзүүдөбүз. Ооба, иш оор. Бирок бизге берилген тапшырмалар өз убагында бүтүп жатат. Негизи жылуулук электр борборунда жалпы 8 буу казан оңдоодон өтөт. Биз бардыгы өз убагында бүтөт деп ишенебиз. Башка жылдарга салыштырмалуу Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр эрте келе баштады. Бир апта мурун алгачкы партиясы жеткирилген. Быйылкы күз-кыш мезгилге 1 миллион тонна көмүр колдонулат. Бизге план боюнча быйылкы 1 миллион тонна каралган. Алардын ичинен 520 тоннасы бул жергиликтүү көмүр. Андан сырткары 80 000 тонна бул жогорку калориядагы көмүр. Тоже Кавакс месторождение, Минкуштун көмүрү Агулак месторождениясында. Бизде негизинен 1 айлык, 1,5 айлык запас болуш керек. Биз бул запасыбыз биздик бир 3 айлык запасыбыз бар да. Оңдоп түзөө иштери буу казандарда эле эмес, жылуулук электр борборунун энергоблогунда дагы жүрүүдө. Анда Кытайдан келген адистер жабдыктарды жаңылап, тетиктерин алмаштырып жатат. Толук иш аяктаганда дээрлик 450 киловатт-саат электр энергиясын бөлүп чыгарууга жетишет. 3-4 энергоблокту полностью чечип туруп, азыр кайра реновация кылып, кээ бир көбүнчө детальдар замен болуп, жаңы келип, эскилиги жеткендер заменге жетип, булар капремонт жок, мынакей 7 жыл иштеп берди. Ошондуктан өзүнүн кубаттуулугу түшүп калганда, быйылкы кышка буюрса 300 мегаватт менен киргенге даярдык көрүп атабыз. Ошону менен баягы эски оборудованияны кошкондо кыштын катуу мезгилинде 450 мегаватт кубаттуулукту алып барганга даярдык көрүп атабыз. Оңдоп түзөө иштери пландалган убагында бүтүп, шаар тургундарына жылуулукту беришет. Эске салсак, Бишкек жылуулук электр борбору быйыл кала мэриясынын кармагына өткөн. Телегайтариф Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.